Атамбаев Кой Таштагы үйүн балдар үчүн ден соолукту чыңдоо комплекси кылды. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев Кой Таш айылындагы жеке резиденциясын балдар үчүн окуу, ден соолукту чыңдоо борбору катары иштетүүнү тапшырды. Бул тууралуу Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков билдирди. Учурда оңдоп түзөө жүргүзүлүп жатат. Аталган комплекстин ачылышы 10-июнга пландалган. Султанбеков ошондой эле Атамбаевке таандык Боз үй комплекси 7-апрель музейи болоорун билдирди. Эми ушундан кийин бийлик балдарга жана музейге арналган имараттарды тартып алуу үчүн бардык күчүн жумшаарынан күмөн санабайм. Аларча мамлекеттик резиденциясында мамлекеттин эсебинен курулбаган бирден бир имарат Атамбаев президент болуп турганда мамлекетке өткөрүп берген резиденция, калгандары мамлекет тарабынан курулган үйлөрдө жашап, иштеп жатышат, деди Султанбеков. Булак, Марал ФМ, Чекитке ИЖ. Рахмат. Кийинки сөз Мадумаров Адахан Кимсанбаевичте. Урматтуу кесиптештер, мына кесиптешибиз Нуржигит мырза көтөргөн маселе, бул орчундуу маселе. Тилекке каршы Улуттук банктын төрагасы жеңил желпи гана жооп берип койду. Биз караштырабыз деп. Кандай караштырасыздар? Сизде маалымат барбы? Ошол сыртта иштеп аткан жигиттердин, кыздардын канча пайызы элеттик? Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, бул жана Россиядан которуулар жөнүндө маселе болуп атат да. Ушу Россиядан бизде иштеп аткан жарандар ушу рубль түрүндө акча жөнөтүшөт. Ушу рубль түрүндө анан берилиш керек да. Азыр рубль түрүндө же сом түрүндө. Азыр рубль түрүндө да, сом түрүндө да берилип атат. Бирок бул кеп неме боюнча болчу да, жана доллар түрүндө салынган которуулар боюнча. Мен ошону айтып атам сиздерге. Доллар түрүндө да беришип атат алар. Бизге сырттан келген акчалар 2,5 миллиард доллардан ашык болот. Ошол 2,5 миллиард доллардан ар биринен жок дегенде болбогондо бир 2 сомдон өөнөп калса канча акча болот? Маселе ушунда. Банктар чайкоочу болду деп атам мен. Атайын бул жасалма түрдө болуп атат, урматтуу төрага. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, бизде Россияда иштеген биздин жарандарыбыз рубль түрүндө маяна алат, аны рубль түрүндө которот. Биякты рубль түрүндө алыш керек да. Рубль түрүндө берилип атат бүт котормолор. А сыртта башка жактагылар? Негизинен 95%-ын котормолордун бүт дээрлик 95% ушу Россия Федерациясынан келет да. Урматтуу кесиптештер, бизге бир жигит бир киши кайрылса дагы биз ошого реакция кылышыбыз керек. Түркияда иштегендер бар, Түштүк Кореяда иштегендер бар, Казакстанда иштегендер бар. 95% Россияда деген менен сиз мындай бир ар бир жаран, мисалы Түштүк Кореянын өзүндө эле 15 миң кыргыз иштеп атат. Америкада канча миң кыргыз иштеп атат? Алардын акчалары эмне болот? Америкадан келген которуулар доллар түрүндө берилет да. Кеп ошондо берилбей атат доллар түрүндө деп атабыз. Сиз айттыңыз, элет жеринде ушундай болот экен деп. Дээрлик бүт баары элет жериндегилер да ошолор. Райондун борборуна барса дагы доллар жок. Областтын борборуна келсе да доллар жок. Натыйжада эмне кылат? Өөнөп калып, чайкоочулук менен арзан берип, ошонун да пайда таап аткандар көбөйүп кетти деген маселе көтөрүлүп атат. Ушуга урматтуу кесиптештер, биз жөн эле эске алынсын, аппарат эске алсын, аппарат мынтип жазып койсун дегенди токтотуп, биз токтом кабыл алышыбыз керек. Эгер биз жогорку кеңеш өзүбүздү өзүбүз сыйласак, ушул улуттук банкка тапшырма берилиши керек. Кандай акча валютада которулса, ошол валютада берилишин камсыз кылуу жөнүндө токтом кабыл алынышы керек. Тийиштүү комитет ушуну сунушташ керек. Рахмат. Биздин түрмөлөр бейиш экен. Абактан чыккан Гүлзат Мамытбек алгачкы маегин берди. Үй камагына чыккан Гүлзат Мамытбек 28 майда Супер Чекитке ИЖ порталына алгачкы маегин берген. Маек учурунда ал темир тор артында жашоосу, алдыга койгон максаттары тууралуу кеңири сөз кылды. Бардык нерсе Кудайдын буйругу менен экен. Мен соттун чечими боюнча эч нерсе айта албайм. Карыздар мойнумда. Инвесторлорго акчасын кайтарып берем. СИЗОдон көп кыйналган жокмун. Ал жерден жөн жатпай 3-4 тилди үйрөндүм. Жанымдагыларга англис тилин үйрөттүм десем болот. Көзүм ачылды. Башка өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстандын түрмөлөрү бейиш экен.
Буйруса жакшы иштерди жасайм, өзүмдү өстүрөм, көп пландарым бар, баары сонун деди. Эскерте кетсек, блогер Гүлзат Мамытбекке Бишкектин 1-Май райондук соту чечим чыгарган. Анда сот Гүлзат Мамытбекти күнөөлүү деп таап 3 жылга пробациялык мөөнөткө үй камагына кескен. Булак супер чекитке ийже. Жапаров: Кумтөрдө катастрофалар болот, буга мен же бөлтүрүк күнөөлүү эмеспиз. Президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине курган маегинде Кумтөрдө мындан арыда катастрофалар болоорун айтып, кенди башынан эле туура эмес иштетишкенин белгиледи. Мындан арыда катастрофалар болот, буга мен же теңиз бөлтүрүк күнөөлүү эмеспиз. Кайсы күнү эмне болуп кетерин бир Кудай өзү билет. Ушуну унутпагыла, анткени иштин башы 90-жылдарда эле туура эмес башталган. Эгер чыныгы адистер баштаганда мындай катастрофалар болмок эмес деп билдирди президент. Жапаров Кумтөр 99% кыргыз элинин пайдасына чечилгенин айтып, ал тууралуу жакында ийне жибине чейин толук айтып берүүнү убадалады. Буга чейин 24-майда Бишкек шаардык соту Октябрь райондук сотунун Кумтөр Голд компанияга 261,7 миллиард доллар өлчөмүндөгү штраф салуу тууралуу чечимин жокко чыгарган. Жарандык активисттер райондук соттон Кумтөр кенин иштетүүдө Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнө кендин калдыктарын топтоо мыйзамсыз экенин белгилеп, мамлекеттин пайдасына кенемте өндүрүп берүүнү суранган. Кумтөрдөгү адам өмүрүн алган кырсыктар. 2019 жылдын 1-декабрында Кумтөрдөгү бульдозердин айдоочусу Жолдош Жунушев менен Тоо-Кен бөлүмүнүн адиси Өмүрбек Ишенбеков Лысый мөңгүсүнө жакын жер кыртышынын көчүшүнөн улам дайынсыз жоголуп кеткен. Кийинчерээк Өзгөчө кырдаалдар министрлиги аларды издөө иштерин токтоткон. Ал эми 2020 жылдын 15 февралында Кумтөр Голд ишканасынын экскаватор айдап иштеген 25 жаштагы Жеңиш Ибрагиммакунов иш учурунда экскаватор менен кошо Петров көлүнө кулап чөгүп кеткен. Бул фактылар кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү рейстерине Жазык кодексинин Тоо-Кен курулуш жарылуу кооптуулугу бар же башка жумуштардын коопсуздук эрежелерин бузуу беренеси менен катталган. 2021 жылдын 3-майында Ысык Көл облустук прокуратурасы тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн сотко чейинки өндүрүш ишин Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына жиберген. Өткөн жылы Кумтөр Голд компания ишканасын текшерүү боюнча депутаттык комиссиянын жетекчиси Акылбек Жапаров ден иштеп баштагандан бери 19 адам каза тапканын, бирок акчалай кенемте төлөгөндөн кийин иштер жабылганын, ал айрым иштер кайрадан каралып баштаганын белгилеген. Булак клуб Чекит Азия. Эрдоган: Швеция менен Финляндия террорчуларды коргоп жатат. Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Швеция менен Финляндиянын делегацияларынын НАТОго мүчө болуу боюнча сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгына нааразы экенин билдирди. Тилекке каршы делегациялардын жолугушуусу биз күткөндөй болгон жок, деди Эрдоган. Эрдоган Финляндия менен Швецияны чынчыл эмес жана абийирсиз деп атап, аларды террорчуларды коргоп жатат деп айыптады. Эрдоган Туркиянын президенти болуп турганда терроризмди колдогон өлкөлөрдүн НАТОго киришине ооба деп айта албайбыз деп кошумчалады. Туркия, Швеция жана Финляндиянын ортосунда 25-майда Анкарада өткөн сүйлөшүүлөрдөн кийин Туркия президентинин басма сөз катчысы Ибрахим Калын Анкара коопсуздук чараларын көрбөсө Швеция менен Финляндиянын НАТОго мүчөлүк демилгеси алдыга жылбай турганын айтты. Булак Назар Ньюс Чекитке ийже.